Медер мырза, биз комитетинде талкууладык эле. Менде мындай баары бир ушул суроону кайра көтөрөм да. Расмий төлөмдөрдүн проценти 27-25. Ошондо ар бир иштеген жараныбыз 10% айлыгынан төлөйт соцфондко. Анан жалдаган, иштеткен адамыбыз 17-23% төлөйт, туурабы? Жалпы төлөмү 20-25, жалданган, то есть иш берүүчү 17-25 төлөйт, адамдын өзү 10% төлөйт. Ошондо соцфонддун сиз менен сүйлөшүп атканда биз санап көрдүк элек. Эгер биз 5%ка соцфонд төлөмдөрүн азайтсак, бюджетте 6 миллиард болжол менен 6 миллиард жоготуу болот экен да. Бирок ошол эле убакытта биздин 40% экономикабыз көмүскөй деп атсак, азыр бюджетте 2-3 эсе жоготуулар болуп жатпайбы дегенге макулсузбу? Бул жерде мен биринчи биздин социалдык фонддун бюджетине жоготууларга макулмун, но бирок ошол жана 5% түшүрсөк, канчасы чыгат, канчасы жоготулуп атат, эми бизде андай так маалымат болбогондон кийин Жанакы макул, анда мен уланып кетейинчи. Жана деген ошол соцфонддун пениясы боюнча биздин комитетте мен да каршы чыкканым эмне болду эле? 28 жылда 7 жолу штрафный пенияларды списать этип, ошондо 2008 жылы 66 миллион пениясын списать этирсиңер, 2015 жылы 53 миллион списать этилиптир да. Азыр болсо 2018 жылдын бүгүнкү күнүндө деген карыз жалпы Кыргызстан боюнча 1 апрель 2018 жылга текей 892 миллион сом соцфондко адамдар карыз экен. 1 миллиард карыз чыгып атат. Жок, 1 миллиард эмес, 3 миллиард 400 миллион сом карыз. Канча? 3 миллиард. 3 миллиард. Мага берилген свыше 500 тысяч сомов карыздарды алып атам да. Ошондо раз официально 3 миллиард болуп атса, может быть, ошол жолун 5%ка азайтуусун ошол жолду караштырып көрбөйлүбү? Бунун баары ачыкка чыгат. Анан эң кызык нерсе да списокто деген, Мирлан Исакбекович, анан 20 секунд сурайм да, бул чоң списокто, урматтуу коллегалар, азыркы күндө на списание претендовать эткен адамдардын дагы мындай 18 жылга болгон списогунда угуп Вечерний Бишкек 1 миллион сом, лаборатория Евролаб 1 миллион 600, ОСО Трансазия Уголь Компани 700 миң, ОАО Азаттык 640. Эльвира Жыргалбековна, баягы карыздар кечүү боюнча аны открыть эткен боюнча чечим чыкты. Макул. 20 секунд суранып калдыңызбы? Карабалтинский спиртовой завод 4 миллион. ОСО, бүт эле ОСОлор да частный компаниялар, темир жолу 4 миллион сом, Южно-Кыргызский цемент 3 миллион 600 сом. Бул эмне деген нерсе? Бунун аркасында ким турат? Карабалта Кока-Кола Ботлерс 5 миллион сом. Охранный агентстволор бир нече миллиондон, ОСО Мадинага чейин страховой компания. Тура, азыр комитеттин чечими чыкты, четке кагуу боюнча аны добуш менен чечебиз.